Assalamu алейкум, урматтуу достор, урматтуу Ала Тоо спорт каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз кайрадан эле кыргыз спортундагы көрүнүктүү мушкерибиз деп айтсак болот, WF Global уюмунун чемпиону Мырзамидин Пазыловдун алдыдагы беттешине карата маек алууга атайын келдик. Мырзамидин буюрса, мынакей 29 январь күнү Казакстанда NFC уюмунда беттеш өткөрөт. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Көп болуп кетти, көрүнбөй. Эмне болуп мынчалык көп перерыв болуп калды? Ошол жөнүндө айтсак. Азыркы учурда өзү дүйнө жүзү боюнча эле баягы жаман илдеттин айынан, оорунун айынан көптөгөн турнирлер отмен болуп калды. Өзүңөр билесиңер, ушул карантиндин астынан ошо дайындыкка Дагестанга барганбыз, ал жакта даярданып жүргөн учурда ошо коронавирус деп büyük мамлекеттерде турнирлерди отмена кылышты. Ошол менен эле турнир болбой эле пока даярданып, өзүбүздүн формабызды кармап эле жүргөн учурубуз ушундай. Жакшы, анан кийин алдыда мынакей 29 январда Казакстанда Алматы шаарында NFC уюмунун кезектеги мелдешинде ошо казакстандык Диас Эренгаипов деген мушкерге коюлуп азыр даярданып жаткан малым. Даярдыктар кандай болуп атат негизи? Каякта Бишкекте эле даярданып атасызбы? Азыр ошол казакстандык Диас Эренгаипов деген Казакстандын бир мыкты жигити менен беттешкен турабыз. Буюрса даярдык жакшы, өзүбүздүн ошол клубда, Файтер Кеч клубунда, Кенжебек Чекиров агайыбыздын колунда, Гермес профиди Александр Хусойнович Воиновдун жардамы менен жакшы формага келдик. Буюрса колдон келген баардык күч аракеттерибизди, мамлекетибизди уят кылбаганга барып колдон келген аракетибизди жасайбыз. Буюрса демек, даярдыктардын дээрлик басымдуу бөлүгү ушу Бишкек шаарында эле өтүптүр да. Бул беттешке карата, ооба, Бишкекте ошо бой коюлгандан кийин эле Бишкекке келгенбиз. Ага чейин ошто Атаман деген спорт клубда даярданып, ошол жакта даярданып жүргөнбүз. Ошто деле ошо тренировка кылып, ошол Бишкекте кандай болсо, ошто деле ошондой тренировка менен. Жакшы, эми ушул алдыдагы турнир жөнүндө сүйлөшөлү. NFC уюму акыркы мезгилдерде чындыгында жакшы бир турнирлерди өткөрүп атат. Күчтүү мушкерлерди чакырып, өздөрүнүн дагы күчтүү мушкерлерди тандап иргеп койгонго аракет кылышып атат да. Анан чындыгында кыска аралыкта түшүп калды окшойт. Бир ай болду да бул сунуштун түшкөнүнө. Ошого карабастан беттешти кабыл алганыңдын себеби эмнеде? Анан VF Global уюму, ушул уюмда сен чемпионсуң, ушу чемпиондук коргойсуңбу же ваканттык катары калабы? NFC уже бир ай болуп калды, туура бир ай болду. Ошо бир бойлук келишимге контракт беришкен, биз кабыл алдык. Эми простой время көп өтүп кетти да, ошондуктан өзүбүздүн эмгегибизди, өзүбүздүн күчүбүздү ошо клетканын астына илип турабыз. Буюрса анан VF Global боюнча пока сүйлөшүүлөр жок. Азыр VF Global өзү эме болгондон бери, VF Global бул элек вирус тарагандан бери. Эми көрөбүз, азыр башка жактардан дагы буюрса жакшы жаңылыктар болуп калышы мүмкүн жакын күндөрдө. 57, анан кийин 61 килограмм салмак чембердигинде 2 гран-при турнир өттү. Бири VF Global'дыкы, VF уюмундуку, экинчиси Батор FC уюму өткөрдү да. Анан көпчүлүк сурап калды, эмне үчүн Мырзамидин Пазылов бул турнирлерге катышкан жок депчи. Эмне үчүн катышпай калдың ушул турнирлерге? Негизинен катышмакпыз. VF Global уюмунда ошол тиземден Минск деген травма бар, ошо Минскке алып операция болуп калган болчумун. Ошо операциям эми эле заживать этип жакшы болгондо экинчи Батор болду, ага да успеть этпей калдык. Буюрса алдыда көптөгөн максат пландар бар, буюрса баарын ишке ашырабыз. Көпчүлүк баягы спорт сүйүүчүлөрүнө, кыргыз ММА күйөрмандарына баягы кызык болуп жаткан беттештердин бири Пазылов Ибраимовдун беттеши деп дагы күтүшүп жүрүшөт. Бирок жакында гана Рыскулбек Ибраимов мен $10,000 сунушташты, бирок мен ал беттешке чыкпайм деген сөзүмдү айттым деди да. Чын эле $10,000 сунушталган силер тараптан? Бир байкелерибиз ошол Рыскулбек айткан экен, ошо $10,000 беребиз, Пазылов экөөңдүн боюн кылайлы деп. Кимди утсаң ошону аласың деп. Рыскул тилек каршы макул болбоптур, эми билбейм анысыны. Мен өзүм эгерде Рыскулбек макул болсо мушташканга даярмын.
Анан өзүң да көп айтып келесиң да, ушул Рыскулбек менен мен баягы чечилбеген биздин маселебиз бар дегендей кылыпчы. Анан Рыскулбек Ибраимов жакында гана жооп берди. Жок, мен мага мындан ары кыргызстандык мушкерлер кызык эмес, мен эми чет элдик боецтерге чыгып ошолорго даярданам депчи. Бул сөздөн кийин эми демек бул экөөңөрдүн беттешиңер такыр болбойт дегенди түшүнсөк болот да, Эми такыр болбойт дегенден алысмын, буюрса ошол дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп көрөбүз, буюрса. Эгерде Рыскулбек макул десе, биз даярбыз, буюрса. И Рыскулбекке дагы спорттогу эмгегине кылган мээнеттерине баалайм. Рыскулбек дагы Кыргызстандагы эң күчтүү бир спортсмендердин бири. Эгерде Рыскулбек макул болсо, мушташканга даярбыз, буюрса. Жакшы, анан дагы жакшы жаңылыктар болуп калышы мүмкүн деп өзүң айтып калдың. Кандай жаңылыктар болуп калышы мүмкүн? Кандай уюмдардан, чет элдик чоң уюмдардан сунуштар бар? Азырынча бул организациядан контрагыбыз бар, жымынан келди деп айтуудан алысмын. Азыр ошол алга коюлган NFC уюмундагы бир бойлук келишимибиз бар, боюм турат. Буюрса ошол бойду уткандан кийин анан ачыктайбыз деген ишеничтемин. Негизинен Диас Эрингаипов жөнүндө изилдеп көрдүң да. Кандай мушкер экен, кайсы уюмдарда беттеш өткөргөн, стили, базасы эмне? Диас Эрингаипов бул греплер жигит. Диас Эрингаиповду Эйсей уюмуна көрдүк. Мурун Ахмат эмес беле, Ахматтан көрдүк. Ахматтан көрдүк. Эми Казакстандагы эң күчтүү, кыйын, мыкты спортсмендердин бири деп ишенебиз. Эми буюрса Кыргызстандын намысын бербей, колдон келген аракетти жасайбыз деген үмүттөгө атабыз, буюрса. Демек, баягы сен да греплинг боюнча спорт чеберисиң. Ал дагы ушу греплинг тарабынан мыкты экен. Демек, стилиңер дээрлик окшош, бири-бириңерге. Ал деле күрөшкөндү жакшы көрөт, мен деле күрөшкөндү көрөм. Окшош эле го дейм. Окшош. Стилибиз окшош. Ошондо акыркы жолу ушул Ош шаарында беттештен бери чыга элексиң да. Ошол Ош шаарында тажикстандык бир мушкер менен беттеш өткөрдүң эле. Чындыгында ошол беттеш күтүлбөгөндөн бир аз оорураак жыйынтыкталгандай болду да. Чындыгында атаандаш жакшы даярданып келип жүрбөй, мыкты мушкер экенби? Чындыгында мыкты жигит экен, күчтүү, аябай. Биздин даярдыгыбыз деле жакшы болчу. Эми баягы клеткага киргенде адамда ар кандай ситуация, ар кандай положение болуп калат эмеспи? Тек каршы ошондой болуп калды, биз күткөндөй бой болбой калды, но сопернигим аябай мыкты, аябай күчтүү жигит болчу. Ошондой бой болуп калды. Жакшы, негизинен анан WF менен VF Global менен силерде мындай официалдуу түрдө расмий келишимдер жок да. Каалаган учурда баягы бул организацияга чыкпастан башка уюмдарга кеткенге мүмкүнчүлүк бар силерде? Эми официалдуу түрдө эч кандай контрагыбыз жок. Алар предлагать этишет, чалышат, ошол моментте бой кабыл алып, мушташ берүүгө даяр болуп жүргөнбүз. Жакшы, анан азыр ошол өзүң Ошто тургандыгыңа байланыштуу Атаман клубунда машыгып жатасың. Чындыгында эми Атаман клубунда деле жакшы машыктыруучулар бар. Анткени менен баягы айырмасы бар экен, ошол дасыккан машыктыруучу, мисалы Кенжебек Чекировдун кол алында машыккан менен башка машыктыруучулардын, жаш машыктыруучулардын алдында машыккан. Албетте, биринчиден мен Ошто эч кандай бир тренердин кол астына барып тренировка кылган жокмун. Өз алдынча тренировка менен машыгып жүрдүм. Анан Ошто Атаман деген дагы бир жакшы спорт клуб бар. Ошол залга барып, ошол балдар менен спарринг кылып, тренировка кылып ошентип жүрүп атабыз. Айырмасы аябай эле чоң. Бул жакта бир адамдын, бир тренердин колунда тренировка кылганы менен өз алдынча тренировка кылгандын айырмасы абдан чоң. Эми Ошто бой коюлуп, эгерде бой алып калсак, заранее 1,5 ай, 2 ай мурун Бишкекке келип, ошол агай менен гейм план түзүп, бой койгон, алда койгон максаттарыбызды бөлүшүп, анан кийин даярданабыз. Жакшы. Анан Дагестанда сбор жөнүндө да учка айтып өтсөң, 4 ай жүрүп калдык деп буга чейин айткан жайың бар.
кандай болду? Чындыгында айырмалары бар экенби Кыргызстан менен Дагестандын? Тек гана күрөш эмес, жалпы ММА чөйрөсүндө. ММА чөйрөсүндө эми бизге караганда бир аз алар баягы өнүккөн. Ал жака башка бир эле Кыргызстан эмес, не только Казакстандан дагы башка мамлекеттерден келип, ошол жакта зор өчөт, ал жакта бүт күчтүү боецтер, ийүүсүн боецтерди көрүп өзүнчө дух алып, өзүнчө бир башкача сезимдер болот. Но тренировкасы биздегиндей эле. Ал жакта болгону баягы күчтүү балдар көп болгондуктан бүт баары ошол жака барып тренинг кылышат. Демек, баягы күчтүү мушкерлер менен чогуу машыгып, алардын тажрыйбасын алуу үчүн ошол жакка барып турушат, Жакшы. Анан эми алдыдагы ошол NFC уюмундагы беттешке ийгилик каалайбыз. Анан көрөрмандарга дагы кайрылып өтсөң болот. Эми канча дагы көптөн бери чыкпай калдың дегендей, көп көрөрмандар Мырзаминдин кандай формада болду экен, кандай чыгар экен деп дагы балким бир аз бушайман болуп турган болушу мүмкүн. Ишенсек болот да. Эми спортто гарантия айтып баягындай эме кылыш кыйын, но колдон келген баардык аракеттерибизди жасайбыз. Буга баба чейин эмнени үйрөнсөк, эмнени жасасак, ошонун баарын клеткашы көргөзүүгө аракет кылабыз. Баардык кыргызстандыктарга, мекендештерибизге ынтымак, рызкы, бекем мамлекет, чоң мамлекет, өнүккөн мамлекеттердин катарында көрүшүн каалайбыз. Рахмат Мырзаминдин маек берип ушундай бир шарт түзгөнүңө. Анан алдыда беттешиңе дагы бир жолу ийгилик. Кыргыздын намысын кармап, жакшы өнөр көрсөткүлөсүн деген ниетибиз бар. Урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, бүгүн биз Кыргыз ММА чөйрөсүндөгү таанымал мушкерлерибиздин бири Мырзамидин Пазылов менен маек курдук. Маек жаккан болсо биздин каналга жазылып, видеого лайк басканды унутпаңыздар. Кийинки эфирлерден, кийинки чыгарылыштардан кездескенче дейли.